Урматтуу жарандар, биз бүгүн колдонуучулар тарабынан эң көп берилген суроолорго жооп беребиз. Түндүккө мурда катталган паспорт же номер жоголгон учурда кайра кантип калыбына келтирсе болот? Эгер номер же паспорт жоголсо, түндүк мобилдик колдонмосуна кирүү үчүн авторизациянын кабылына алып келүү керек. Бул үчүн жакынкы калкты тейлөө борборуна барып, жаңы номер жана паспорт менен идентификациядан өтөсүз. Андан кийин түндүк колдонмоңуз толук иштейт. Айып пулдарды жана салыктарды онлайн түндүк аркылуу төлөсө болобу? Ооба, түндүк колдонмосу аркылуу айып пулдарды жана салыктарды, анын ичинде транспортко жана мүлккө тиешелүү салыктарды төлөсө болот. Бирок айрым учурда төлөө процесси кошумча кадамдарды камтышы мүмкүн. Мисалы, түндүк порталы же салык төлөөчүнүн жеке кабинети аркылуу төлөм үчүн коддорду алуу талап кылынат. Андан кийин карызды түндүк колдонмосу же банктык колдонмолор аркылуу төлөсө болот.